Саламатсыздарбы, урматтуу биздин Чабарман YouTube каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Мен бүгүн Баткен районуна караштуу Карабак айылында турам. Сиздерге бул чыгарышта ушул Карабак айылында жайгашкан Алыштан кооперативинин өрттү кайра иштетүүчү логистикалык борборуна келдик. Бул жерде атайын ушул айылдагы жумушсуз жарандарды жумушка окута турган, бүгүн атайын ушул окуу курсу болуп жатат экен. Өрттү кайра иштетүүгө дыйкан чарбага атайын ушул жумушсуз жарандарды окутуу бүгүнкү күндө башталып жатат. Дал ушул бүгүнкү окууга Баткен районунун акими Ушкунбек Жоробаев дагы катышууда. Ағахан апрескерт алып берді, неме қылды, онан стройматериалға жардам берді, фермерлерді оқытып үйретті, фейтрейд деген сертификат алып берді, шундай иштеді да. Россия өнтүр фонду ушул жердин мынау планын архитектуралык план түзгөндөн чоң сумма турат экен да. Алар ошону каржылап берди, грант түрдө. Арис болсо мына подвалды аз көрөбүз. Баткенде азыр негизги проблема бул сактоочу кампалардын жоктугу да. Ошол сактоочу кампага олар бизге огородун алып берди да. Кудай буйрса биз органика кылып өндүрөбүз өрүктү. Органиканы сактап алсак курт түшүп кете берет да. Кудай буйрса ол көйгөйдө чечилди, ону колдонобуз. Арис айтып бердим, Алыштан кооперативинин биздин эсебибизден кооперативден ушул курулуштун бүгүнгө чейин акыбалга 16 миллион сом жумшалды. Проекттердин эсебинен $170 миң жумшалды. Анын ичинде бул жанагы хас деген система бар го, ошонун негизинде курулду, хас боюнча. Биринчи приемный склад болуш керек экен. Приемный склад, андан кийин бул жагы кайра иштетүүчү цех. Муну USAID-тин TG деген проект алып берди. $100 миң проект грант алды. Бул өрүктү жууп тазалап калибровка кылат, анан акчасы түшүп турат. $100 миң. Мына болсо өтө жакшы неме экен. Бул жана чатсыз деген шарбат окуп менен жакшы көрөт экен. Эң негизгиси башка цехтерди көрүп жүрөбүз. Мына алардын буттары улар темирден алып кетти да. А биздики буттан бери жак болду да. Отам түшөт. Жакшы. Бул ошол цех жана өрүктү кайра иштетет. Азыр Yoktan juvukka чейин. Жууп келтирип, жерден кичине самолот кылган, анан калибровка. Бул 4 сот болуп сразу эмес боюнча, майда ийип боюнча, майда чыгарып. Буюп тура калса, буюп тура калса ачылып калса, бул сезонго даярдай турган. Бұл шылқа. Берге күтімдерде 6 тоннаға чейін өріп бақатты. Bir sütkada kolayken 6 tonnaға. Bir жарым 2 тонна күнде құрғып шығады. Анан берде бірлі өртті қарап отырбай, фермерлерді азыр айтады, алманыдан құрғатабыз. Анан құрғатылған пияз заказ бар екен, сәуізге заказ бар екен, болгарский шоу. Барлық құлатып, біздің мақсатымыз бұл цехты баяғы тірілі сезонда шек қойбай, круглый чекет өтеді. Баткен облысының мұнда шүтті бірінші ок келді. Анан бұл жағына екі электрисі қолданылды. Бұға шайын біздің көмілер өрістің атылы сата өрет. Başka zaman hazır bölüm var da mı? Biz hazır şu perdelerden üretip şu leki elektrik kazanlar, yana örgüden variyene, örgü kuru, şerbe, şu anda kaynatıp çağırıp daha kuracağız tabiler da işte. Bunlar kazandırılan altı da bakın. Değil mi? Örgüçülü olan da. Örgüçülü olan, variyene kullanırız. Ondan bir 30 ayal Құдай бұйырса жерде жұмысымен қас болды да. Жұмыссыз жүрген şu айылдың жұмыс аяқтарынан. Анан жаңағы хас қалайық, стандарт қалайық. Бұл ошол берген Даяр тұрады. Даяр тұрады жолы, япақ фуралар білет Құдай бұйырса. Мына жүктесіп жіне жайбыз. Немелер негізі сапаты жақшы екен. Енді келуші де алсам болады. Біз мұнан дұмқана қолындайды. Дұмқана.
Азыр фермерлер мисалы эшикеле ящиктерди коюп алып, пленканы жаап дымдайт да. Биз ошондой кылбастан жанагы эле азыр арабаларды көрдүк го. Арабаларга эле өртөө салып алып келип киргизип турду, мындан ушунда дымдап туруп, анан дымдаган өртү дагы сата турган кылат да бирсе. Дымкана болду. Органикаға шын араласып кеткен не болды? Жок. Себеби жана чоң компаниялар органикага заказ бергенде, традиционныйга заказ берет экен да. Бул дагы Баткен районунда биринчи бузат чыккан болот, билесиз. Сиски бойбо. Чоғыш болған. Один камера, Анан биз баягы органика кылганда бул курт органиканы жакшы көрөт экен да. Ошол бизди эң кыйнаган ушул болду да. Анан бирок 15-16 градуста сактай турган болсок, курт жөнөлбөйт экен да. Болбойт. Ошон үчүн кийиз коёбуз, биз ошол курттан кутулабыз да. Алма сатса болот. Алма фермерлер кайсы азык жөнөсө бүт баарын сактай берет. Экинчи камерасы да жагы. Бул 8ге 10. Канча тонна? 10 болду. Канча тонна? Сүйүндүү. Курматтуу фермерлер, мына буюрса Карабай өкмөтүдө жакшы иш болуп атты. Мындай окутуу башка жерде боло элек да. Себеби башка жерде семинар болот, 1 саат 2 саат окутуу жөнөтүлгөн да. Мындай 500 адамды 4-5 күн окута турган семинар бул бир гана Карабакта башталды. Мындай жакшы жаңылык, бул жалпы Кыргызстанда жайылта турган жаңылык да. Ошондуктан ушундай фермерлерди окутуп атсаңар, мен ушул семинардын башталышына бир катышып ачып берейин деп Баткен районунун акими Ушкунбек Имамалиевич өзү келип отурат. Таанышмагыңыз бар. Ушкунбек Имамалиевич мына биздин фермерлер. Биз биринчи группаны ушу Карабак айылынын өзүдөн кылдык. Себеби дегенде сен ушул жерде ашып атат да. Ушул төгөрөктө жашаган фермерлер окуп үйрөнүп, анан Кудай буйрса келечекте жана айтып өттүк, бул жерде май чыгарып турган цехте бир оңой жакын фермер иштеп берет. Наркы варенье, өрүк иштеп турган цехте бир 30га жакын кыз келинде иштеп берет. Кыскасын айтканда бир 30-35 жаман жумуш орду быйылкы жылы ушул Карабак айылында камсыз болот да буюрса. Анан азыр колдашып атабыз, Кудай буйрса ушул май айына ушул логистика борборунун ачылышын кылайлы деп атабыз. Өзүңүз да катышып бересиздер. Анда азыркы сөздү ушул Баткен районунун акими Ушкунбек Имамалиевич берсин. Саламатсыздарбы? Салам алейкум. Урматтуу Карабак тургундар, урматтуу фермерлер, сиздерди мен эң алгач ушул Рамазан айы менен чын дилимден куттуктаймын. Рамазан айыңыз мубарак болсун. Турсун Алик Рыматович жогоруда айтып өттү. Бул уникалдуу долбоор Алыштан кооперативи деп биздин Баткен районунда жалгыз кооперативтердин бири десек жаңылышпайбыз. Мындай жакшы жумуштар, жакшы самалыктар, жакшы долбоорлор ошол Карабак айыл өкмөтүнүн аймагында жетектеген кооперативде жакшы жумуштар болуп келген, ийгиликтерди жаратып келген. Бул киши өзүнүн жумушу менен, өзүнүн долбоорлору менен, өзүнүн продукциясы менен аз болсо дагы алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө, фестивалдарда, ярмаркаларда, көргөзмөлөрдө, башка жерлерде өзүнүн ишмердүүлүгүнү алаңга жеткизип, дүйнөгө жеткизип, ушундай Баткендин өрүгүнү, Карабактын өрүгүнү ушундай дүйнөгө таныткызып, бир топ жакшы самалыктарды, ийгиликтерди жаратып келет. Буга биз Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын атынан, жеке өзүмдүн атыман терең ыраазычылык билдирем. Себеби мындай иш, мындай ийгиликтер көп жерде жарала бербейт да. Жогоруда айтып өттүм, мындай Алыштан кооперативи уникалдуу. Биздин районубузда бирден бир десек жаңылышпайбыз. Азыр бул Алыштан кооперативинин ишмердүүлүгү менен дагы жакындан таанышып, долбоорлордун ишке ашкандыгы менен дагы жакындан таанышып өттүк. Кудай буйрса быйылкы мөмө жемишти алуу, мына өрүк сезонуна деп коебуз. Өрүктүн сезонунда бул ишкана ишке кирип, бир топ жумуш орундар түзүлөт. Мындан сырткары бул долбоор жакшы турмушка ашып, ийгиликти өтүп, долбоор донорлордун алдында, эл аралык уюмдардын алдында жакшы көрсөткүч көрсөтө турган болсок, бул долбоор мындан дагы ишини улантып, биздин баардык райондун аймагына дагы жайылып,
биздин бардык ушул районубуздун керек болсо ушул областыбыздын аймагында кеңироq жайып ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Бул деген биздин жападан жалгыз Баткен областыбызда, Баткен районубузда Баткендин ушул бренди болгон өрүктү дүйнөлүк базарга, дүйнөлүк рынокко органикалык, таза, экологиялык жактан таза биздин ушу өрүгүбүздү сатыкка чыгарып, мындайча айтканда дүйнөгө таанытуу болуп эсептелет. Ошонун үстүнөн биздин жеке ишкерибиз Турсунар Курматович көп жылдан бери ушул ишмердүүлүк үстүндө иштеп келатат. Бул кишинин дагы иштериге ийгилик каалайбыз. İşleriniz ilgili olsun, alдағы долбоорлор ийгиликтүү ишке ашып, мындан дагы чоң ийгиликтерге долбоорлорду иштей бериңиз. Сиздер боюнча айта турган болсок, биз өткөндө 4 тараптуу февраль айында келишимге кол койгонбуз. Ушул долбоорду Япон өкмөтү, Баткен райондук мамлекеттик администрациясы, айыл өкмөтү жана Алыштан кооперативи болуп 4 тараптуу келишим түзгөнбүз. Ошол 4 тараптуу келишимдин алкагында бүгүнкү күндө сиздердин окутуу жүрүп атат. Бул окутуу сиздердин айыл өкмөтүнүн территориясында 500дөй фермер окутулат. Келечекте сиздер окуп, үйрөнүп, ошол биздин брендибиз болгон өрүктү кайра иштетүүгө окуп, ошол Алыштан кооперативиндеги кайра иштетүүчү цехтен өрүгүңүздөрдү тапшырып, келечекте Кудай буйрса экологиялык жана органикалык таза өндүрүмдү өндүрөсүз деп мен ишенип кетем. Бизге өтүп, келечекте сиздер ошол күндүк турмушуңуздарда пайдаланасыздар деп ишенип кетем. Бул бүгүнкү окуунун максаты? Бул окуу буунун азык-түлүк программасы менен менин Алыштан кооперативинин ортосундагы келишим негизинде ишке ашуу алынып турат. Буюрса бүгүн башталды окуу. Бул окутуу теориялык багытта, анан практикалык багытта үйрөтөбүз. Окууда биз Карабак айыл аймагынын 6 айылынан тандап алынган 500 фермерди окутабыз. 500 фермер биз менен Алыштандын эмеси менен контракт түзөт, 500 фермер. Анан бунун азык-түлүк программасы колдоосунда бир оборудование келет. Данектин баягы сөөктүн данегини иштетүүчү оборудованияны берет бизге. Анан биз ошо 500 фермерлер менен контрактты түзгөнүбүздөн кийин бизге алып келип туруп, ошо сироону алып келип береттер. Анан биз аны өндүрүү менен сыртка экспортко алып чыгабыз. Ошол. Андан кийин сиздер ошо данекке чейинки өрүктү кантип кам көрүү боюнча дагы окутасыздарбы? Биз бул программада биз өрүктү кантип башынан баштап, өрүктү эккенден баштап, өрүктү карашты, өрүктү кандай буташты, дальше кандай жол менен теришти, берде гигиенанын сакталышыны, бүт баарыны ушул фермерлердин 500 фермерге окутуп, үйрөтүп, практически да көрсөтүп беребиз. Баткен районуна тышкы инвесторлорду тартуу максатында үстүбүздөгү жылдын февраль айында 4 тараптуу келишимге кол коюлган. Бул 4 тарап кимдер? Биринчи тарап Япон өкмөтү, экинчи тарап Баткен райондук мамлекеттик администрациясы, үчүнчү тарап Карабак айыл өкмөтү, төртүнчү тарап Алыштан кооперативи. Ошол кол коюлган келишимдин алкагында бүгүнкү күндө Алыштан кооперативинин базасында бир топ долбоорлор ишке ашып атат. Өзүңүздөр көрүп турган оборудованиялар келип, келечекте бул Алыштан кооперативинин базасында өрүктүн данегинен май чыгаруу пландаштырылган. Ал майды Япон өкмөтү сатып алуу келишилген. Анын алкагында дагы өзүңүздөр көрүп алдыңыздар, бүгүнкү күндө Алыштан кооперативинин базасында Карабак айыл өкмөтүнүн 500дөй жараныгыны окутуу тренингдер уюштурулуп өткөрүлүп атат. Бул фермерлерди окутуу жүрүп атат. Фермерлерди окутуунун максаты эмне? Фермерлерди окутуунун максаты эртеңки биздин Баткен районунун бренди болгон өрүктү таза, органикалык жана экологиялык таза өндүрүмдү өндүрүп, дүйнөлүк рынокко, дүйнөлүк базарга чыгуу болуп эсептелинет.